Мирлан, Казарман командасы азыркы учурда Достук командасы менен ойноп чыктыңар. Жакшы оюн көрсөттүңөр, коргонууну да мыктап. Оюн талаасы кандай болду Достук менен ойноо? Саламатсыздарбы биринчиден. Оюн талаасы аябай жакшы болду. Бул деген Достук менен ойнош биз үчүн чоң тажрыйба топтодук биз биринчиден. Анан кечээ ошо оюн аттарыбыз бир аз тыгылып жакшы чыкпай койгон. Бүгүн аттарыбыз жакшы жүрүп берди. Буюрса жакшы оюн болду деп ойлойм. Балдар өз милдеттерин так аткарды. Болбой эле тажрыйбалуу оюнчулар. Биз ушу Достук командасынан көп тажрыйба топтодук деп айта алам. Эми Достуктун курамында, улуттук курамда жүргөн жигиттер, баары бир алар менен ойноо, бир оюн талаасында бир улакты талашуу дагы бир өзүнчө сыймык болсо керек. Албетте бул Кыргызстан курама командасында чабып жүргөн балдар бүт эле. Алар менен тең ата улакталашкан биз үчүн аябай эле чоң сыймык болду. Толкундоолор болду. Казарман командасы бул жолу курамдан көп жигиттерди көрө алган жокпуз. Былтыркы чемпион болгондо жигиттер жок экен. Кандайча бул курам түзүлүп калды? Алар эмнеге курамда жок болуп калды? Курамда балдар эми баягы күз күрөшү деп коет го, бүт эле жумуштарына байланыштуу ошо келе албай калды. Бир 3-4 балабыз ошо жумуштарына байланыштуу келе албай калды. Учурдан пайдаланып ошо жетекчилерге дагы терең ыраазычылык айткым келет. Казарман элине, Тогуз Турой элине бүт бардык жактан колдоолор аябай мыкты болду. Барыңыздарга чоң рахмат. Поколение болуп да ушул ар бир поколение жыл менен акча чогултуп беришти. Макмал Голд компания ал жакка да терең ыраазычылык. Ошо барыңыздарга терең ыраазычылык. Ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Казарман командасы силерге дагы ийгилик каалайбыз. Кийинки оюнда мындан дагы күчтөнүп, мындан дагы тажрыйба топтоп, ушул оюнга мыкты команда болуп келгиле. Кудайым буйрса жакшы дайындалып келебиз кийинкиге дагы. Ийгилик. Чоң рахмат.